Ак Суу районунун Ташкы айылынын тургуну Гаухар Өмүрбекованын иш күнү таң эрте башталат. 4 баланы жалгыз баккан эне үчүн балдарынын жанында иштеп жатканына ыраазы. Кичинесинен кызыккан кол өнөрчүлүгү бүгүнкү күндө негизги киреше булагына айланды. Тагыраагы мындан 2 жыл мурун Гаухар чакан цехин негиздеген. Кыздарга сеп даярдап, журкан төшөк курап, буйртмаларды алат. Көп элдерди иш менен камсыз кылып атам. Жакшы зарплаттарын күндө берем. Кыздарымды ойдогудай чыгарып беришет. Кардарларыбыз да аябай көп. Аял киши болгондон кийин кээде ордо көтөрөбүз, жеңилде көтөрөбүз. Аркы кезде ар кайсы жерден алабыз да, бир жерден албайбыз. Суук күндөр аябай эле оор. Анын үстүндө азыр бензин да кымбаттап, жол расходду аябай көтөрүп алышты. Ишкананы ачуу пандемия маалына туура келип, үйдө отуруп акча табууга мажбур кылганын айтат. Ал алгач ошол кездеги зарыл болгон бет каптарды тигип келсе, кийинчерээк буйртмаларды алып, кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 7 баланын улусу, мынга чейин да көп жумуштарды иштеп жүргөн. Бирок ушул жумушун аябай баарыбыз колдоп туура көрдүк, жакшы эл үчүн жакшы кызмат кылып атат. Учурда Гаухар Өмүрбекова 20дан ашуун кыз келинди жумуш орундары менен камсыздайт. Ишканада шаардан алыс аймактардан келип иштеп жаткандары дагы бар. Гүлмира Чекирова бул жерде тигүүчү болуп эмгектенгенине 1 жылдан ашты. Ал иштеген ишине, тапкан каражатына ыраазы. Бизге аябай эле жакшы болуп атат. Үйдө бош отурганча мен деле алыс жактан келип атам. Мынын бая коллектив жакшы үчүн, хозяйкабыз жакшы үчүн ошо келип, мындай өзүм деле алаксытып иштеп атам. Булардын эң улусу менмин. Бизге көбүнчө мындай жаштар чыдабайт биякачы. Бул көктөгөн деле элдер мындай көктөй келгенде оңой деп ойлошот, бирок муну деген инени сайганда деле астынан текши кетиш керек, үстүнөн текши чыгыш керек да, мындай эле сая берсе эле эме болбойт да. Мындай эрежеси бар, муну жөн эле эметер. Бул жерден үй тиричилигине керектүүлөрдүн бардык түрүн табууга болот. Кардарлар бир гана Көөл өрөөнүнөн эмес, башка облустардан дагы буйртма кылышат. Ошо Гаухардын касса уюштуруусу аябай чоң себеп болду. Аялдардын үйүнө мындай жер төшөк, журкан, жазыкчаларды даяр алып барып, үйүн жакшынакай кылып, көрктүү кылып алыш бул аябай сонун вариант болду да. Биринчи иретте биз деген жер төшөк алдык, алтыны, пардо алганбыз. Заказ кылып эми бизге эмне керек, үй тиричилигине эмне керек, ошолорду заказ кылып алдык да. Сразу алганга биздин акча тыйыныбыз жетпейт да, ошон үчүн касса кылып ойноп, анан чогултуп биз эмне керек ошону алып атабыз. Ишкерликтин эбин тапкан Гаухар Өмүрбекова ишти баштап, аны жөнгө салуу чоң эмгекти талап кылаарын айтат. Келечекте 200дөн ашуун кыз келиндерди жумуш орундары менен камсыз кылуу тилеги бар. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары.